Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Жақсы. Сұрамжылық қылып аттық эле, уақытыңыз болса жооп берип койсоңуз. Суроо? Сұрамжылық кылып аттык эле. Эмнеге? Канчадан бери Москвадасыз? Ой, сколько? 2016, 14, 13 жыл болуп калды уже. 7 жылдан. Мен 1 жылдан ашты келген, өзү 17 жылдан бери Москвадамын. 9 жылдан бери? 2 жылдан бери иншалла. 2 жылдай болуп калган. 2 жылдан бери. Москвада 5 жыл болуп калды. Болуп калды, машалла. Ата-энеңизди сагындыңызбы? Ата-энебизди сагындык, конечно, сагынабыз да. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндөн кийин баарыбыз эле ата-энебизди сагынабыз го. Машалла. Ата-энеңизди канчалык сагындыңыз? Эми ата-энебизди сагынганын ар бир адам өзү айтпаса деле көзүнөн билинип турат болуш керек. Эми баары эле мекенден сырткары жүргөндөн кийин баягыдай балалык кездегидей мээрим, сезимди сагынат экен да баары бир. Балабы, кызбы. Эми ата-энени сагындык. Буюрса мекенибиз, эли журтубуз өнүгүп, биз дагы өз мекенибизге кызмат кылып, ата-эне бир тууганын жанында жүрөлү деген максаттарыбыз, ой пикирибиз, ниеттерибиз жакшы буюрса. Мен ошол күнгө Аллах таалам жеткизсин. Конечно, ким сагынбасын, сагынабыз да. Саң. Ой, апам көрүлгем 6 ай болуп калды, апам Москвага келип кетти. Сагын. Сенин тагыннык аябай. Сөзсүз аябай. Арине. Сагындым да. Ай, машалла. Ата-энеңизди канчалык жакшы көрөсүз? Ата-энемди өтө катуу жакшы көрөм. Эң биринчиде ошолор турат. Баарынан ата-энемди жакшы көрөм. Канчалык жакшы көрөм? Катуу жакшы көрөбүз, абдан катуу жакшы көрөбүз. Атам, апам биринчи жараткан Аллахыбызды, Аллах тааламды, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, анан ата-энебизди жакшы көрөбүз аябай. Апам ушунчалык жакшы көрөм, ушунча биз даражага жеткизди, ушунчалык тарбиялап өстүрдү. Кудайга шүгүр, азыр балдарыбыз тарбиялап атат. 4 балам тарбиялап үйдө отуруп, жалгыз өзү. Азыр келинчегим менен Москвадамын. Ата-энеми эми сөз менен айтып кыйын го дейм. Ата-эненин бул орду, бул жашоодо ата-энеге жете турган эме жок да. Эми сөз менен жетишиш бир аз кыйыныраак болуп атат да. Эми ата-эне дегенде бул жашоонун бир эмеси, ошолор себеп болуп ушул дүйнөгө келгенден кийин биринчи өчтө Аллах менен, кийинки өчтө уже ата-эне, анан кийин уже бир туугандар, анан кийин бала чака дегендечи. Сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Кудай буйрса барам жакында. Май айында кетем деген пландар бар. Ата-энебизди Аллах чексиз мээримдүүлүк, Аллах таала берген ырайымы бар. Аллах тааланы канчалык жакшы көрсөк, ата-энебизди ошончолук жакшы көрөбүз. Ата-энеңизди ушу жалпы элдин алдыда эркелетип жакшы көрүүңүздү айта аласызбы? Айта алам, сөзсүз. Экранга карап, ата-энеңизди жакшы көрүшүңүздү эркелетип салам жолдоп койсоңуз. Атау, ата жаным, апа жаным, сіздерді чексіз сағындым. Аллах сіздердің өмірлеріңіздерге, ырзықларыңызға береке берсін. Өмірлеріңіз ұзын қылсын, ұзын қылғанға жараша берекесін берсін. Намаздарыңыздарға, дуаларыңыздарға Аллахым берекесін берсін. Ардайым аман болуңыздар, бар болуңыздар. Мен сіздерді аябай жақсы көрем. Сіздерден Аллах разы болсын. Ата, апа, мен сіздерді жақсы көрем. Сіздер менің байлығымсыздар, сіздер бар, мен ушул даражага жеткиздиңиздер. Сіздер мага жакшы тарбия бердиңиздер. Сіздерге рахмат буйруса, сіздердин кызматыңыздарды кылып, кызматыңыздарды актаганга аракет кылам. Сіздерге чоң рахмат. Ата, апа, менин алтындарым, дүйнөдө эң кымбат адамдарым. Мен сіздерди абдан жакшы көрөм. Абдан катуу жакшы көрөм. Сиздер үчүн баардык жакшылыктарга, акыретке пайда алып келгенге даярмын иншаллах. Билбейм кантип эркелечи.
Мен апам ушунчалык жакшы көрөм, ушунчалык ыраазымын, ушунчалык бак өстүргөнүнө. Биз ата-энеге канча кызмат кылсак дагы ак сүтүн баары актай албайбыз да. Эми актаганга аракет кылабыз. Өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Москвадан салам. Бүгүн жумадан чыктык. Жума маарек болсун. Жалпы ушу ата-энелерге, силерге салам баарыңыздарга. Москвадан Кыргызстанга салам. Бүт Кыргызстан элине. Ата-энебизге бала чакасы. Assalamu alaikum, ата апа. Мен сіздерді жақсы көрөм. Мен сіздерді сүйөм. Рахмат сіздерге ушунча ушу дүйнөгө алып келип ушунча эме алганыңыздарга, чоңойтконуңуздарга. Эки дүйнө Алла ыраазы болсун. Ошо эмне демекчимин. Мен сіздерди жакшы көрөм. Ассаламу алейкум. Ата апа, мен сіздерді жакшы көрөм. Сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Өтө бул дүйнөдөгү эң чоң байлыгымсыздар сиздер экөөңүздөр. Менин атам бул дүйнөдөн кайтыш болуп кеткен, бирок энем бар. Алхамдулилля. Ошол ата ордуна, ата эне ордуна эне болгон энеме ысык салам жолдойм. Буюрса эми келе жаткан 8-март биздин аял затынын, айымдардын майрамы болгондуктан эл аралык. Эми ал майрамсыз деле биз үчүн энелерди, эжелерди, карындаштарыбызды күн сайын сыйлап, күн сайын даже гүл белек кылсак дагы биз үчүн аздык кылат. Анан ушул эми убакыттан пайдаланып энемди чын жүрөгүмөн куттуктап кетем. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чын болсун. Биздин маңдайыбызда уулдарыңыздын, кыздарыңыздын сыйын көрүп дайыма биздин жаныбызда. Эки өзүңүз түгөл болуп биздин дайымызда бар болуңуз, биздин сыйыбызды көрүңүз. Ошондой эле бүткүл айымдардын, Кыргызстандагы, деги эле бүткүл дүйнө жүзүндөгү айымдардын келе жаткан 8-март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ден соолуктары чың болуп, оорубасын. Thank you.